жаңы жасап чыктым. Бул жаңы цех өз. Биздин менеджерский группа, руководящий саламатсызбы. Жаңы ишканаңа куттук болсун. Рахмат. Ийгиликтерди алып келсин Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетине. Чоң рахмат. Мына как раз тартылган жана депутаттык комиссия келгенден ичи момундай болчу. Момундай болуп жасадык бүт баарынчы. Мен 2012-жылы келгем, ошол эле ойдон турган экен. Безопасностьын полностью жасап чыктым. Муну болсо баягы сиз задание бербедиңиз беле, ошондо баштаганбыз былтыр как раз 17-октябрда баштаганбыз, 10 айда бүтүрдүк. Полностью жасап чыктым. Кышында да токтогон жокпуз бир ай боюнча. 14 миң сыткага чейин 400 килограммга чейин бир айда бир смен менен. Эгер 2 смен болсо 800 килограммга чейин чыгарабыз. Бул КГРК. Баягы КГРКны бербедиңиз. КГРКны алып 1 миллиард 600 миллион карыз деген. Өзүбүз аудитти койдук, текшерсек 600 миллиондун жөнүндө үстүнө МВДга бердик, иш козголуп тергелип атат. 102 эмени алдык, имараттардычы баарын акыл көзүн чакырып аудит жүргүзгүлө деген. Биринчи жолу оборудованиясын баарын бүтүрдүк. Жарайбы, жарабайбы. Технический и экологический аудит бүтүрдүк. Садовдаш, бул управление отура турган административный частыбыз Open Space кылып, могу жердеги өзүбүздүн немеден филиалдар жасаптык. Азам болсун депчи. Жакта жетекчиси отурат, бухгалтерия, аппараттур жерде отуруп иштейт. Открытый, баары келип карап турат. Камерада турат. Көзө алтын мурда басты. Өзүңөрдүн дүкөнүңөр аркылуу сата баштайсыңар, туура? Паспорт талап кыласыңар, кылбайсыңар. Эмне үчүн мен аны айткам, билесизби? Бул тапшырманы мен буларга мындай деп койгом. Мында улуттук банк чыгарып анан сатып жүрөт. Анан алар болсо паспортсуз сатпайт эле да. Мага бизнесмендер келип, байлар келип кайрылды да. Мен мисалы дейт 100 килограмм алтын сатып алайын дейм дейт. Же 10 килограмм дейт. Анан дейт паспорт сурайт дейт. Men pasportunu berip turup 100 kilogram altın alsam deyip büttü deyip, büt Kırgızstan bileti deyip benim büyüğüm tegereginde o şey bayağı andı-andır kılıp bulup deyip. Altın aytpayla koyun bir biznesmen aytadi. Andı men üyden çıkmayın altın aydarı çakışım gerek deyip. Oşol üçün pasportu çok ele varıp alıp satıp alsak bolup degende. Ona hem oşalım deyip bayağı bizim baylardı, satıp alınca muhtaç olmayan adamlardı, tilegen orunda tutalım. Şuların zıvanı. Kança turatma o 20 gram? O $1.600. Bir жылкына. Bir жылкына, semiz жылкына koluna arnap turasın. Эми semiz bir жылкында жылкында $2.000 болуп атпайбы? Жылкында $2.000. $1.5-2.000. Bir жылкына. Жөнөкөй эндерди алып алып, муну сатып алып туруп. Үйүнө катып, чөнтөгүнө катып жүрүп, баягы тойго барганда мына bir жылкы деп кошумча кылса болот экен. Эми сол. Качан дүкөндөн сата баштайсың? Сентябрдын 5-и. Жок, элге качан сата баштайсың? 5-inde уже сата баштайсың. Муну упаковать этесиң эле. Ийгилик. Бул болсо Сандыр Кожоевич могу неменин ичин жанагындай кийин көп жанагындай эме болуп кетпес үчүн могул аркылуу өткөрөт экенбиз. Италиядан келди ушунчу. Анткени жанагы ысытып, жанагындай басканда алтын кичине деформация болуп, жылдыр бирдеңе пайда болуп кетет экен да. Ошону аппарат туннелине пештеп коюп кетет, ошо жок кылат экен. Бул эми кичине процессин көрсөтсөк жайыраак беденчи. Могу бир $20-30 миң болсо керек колунда турган. Жакындап калат го. $20-30 миң, Түшүнүктүү. Тазалаганда четтерин
kaltırlar, eşlekesin kaltırmayın mı? 3 yerden var satın. Anam barıp turuştan turata. Sağlaman kadar kurbanlayın da ustam. İtalya'dan da gelgen laboratuvarlara bütün özümüzün balları bir üret olmayı. Tek üzerinden var. Anam kilogram. 1 kilogram. Kilogram ucunda kaç 60 milyon dolar mı? Çok az. 80 milyon. 80 milyon dolar. 80 milyon. Ama az bir şey çıkarmıyor. Yani burada atalarımızda kaydı suya bulup O kayıtıya kalkın da bir yere kalkın da bir yere. Şimdi 5'inden başlap bu ülkenin sata başlayısın. 1 kilogram nesko maydalarından başlayız. Yok, şu 1 kilogram alam degen geldi olsa o ürünü satasın. Dayarda var da bu. Dayarda var. 1 kilogramdan alçıları köp olsun. yani aytata 500 gram benim 1 Bayrağı, kilogram ayı var. ortalay adamlar ısırap atat da biz dollar götürüp, son götürüp жүргөнчө алтын сатып алып, катып коет элем деп атат да мисалы. Анткени алтын жыл сайын өсүп атпайбы. Керек болсо ай сайын өсүп Buna атат. bizdeki bir yıl Түшпөйт эч убакта. Твердый валюта ойнап кала берет. Бизнесмендердин сураганы ошол да, алтын свободно сатса. Siz müsaadesi çıkarıp koydur. Ben siz elge aytmadınız. Altın aldılar. Безопасность Мондай повышает. öğretesin. Ana gösterip koyuyorlar. Обязательно шундай безопасность көтөрүп кандай болот билбейм. Могу канча граммдык? 1 граммы 80 доллар экен, а? Биржанын баасы 85 Бұл уже мындай болғанда Уже Боздук болуп кетет да. боздук болуп кетет, бүттү уже. Bitti. Анан кайра чаптаганда билинип калат, бул ачылган экен. Бири-бири менен саудалашканда, тагында алмашканда да ушундан билип алса болот экен да, ачылган ачылбаган. Биз тиерде Onday тазабы жоқ ошондон Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Ana QR kodu da турат, качан чыккан, эмне болгон. QR кодко киргенде кайсы акынашта чыккан, канча грамм статусу жазылган. Мына болду, эми даяр болуп калыпсыңар, 5-ден баштап эркин рынокко чыгарып сата баштадыңар. Туурабы?